Жээгде бадалдын арасында сүрөт тартып отурат элем. Кеч кирейин деп калган. Бир убакта башымды өйдө көтөрүп, наркы өзгөсү кеч өткөн 2 кишини кокус көрө алдым. Алар Жамиле менен Данияр экенин дароо тааныдым. Эмне үчүндүр алардын жүздөрү чочулансып, бир нерседен сактангандай сүрдүү эле. Данияр ататынча деми тарыштап, аттаган сайын топчоланбаган шинелинин этектери эскилиги жеткен солдат өтүүнүн конуштарына шартылдап турунуп келе жаттыр. Жемиле болсо аппак жуулган жүн жолун салынып, үстүнө базарга кичи кызыл ала күлдүү көйнөгү менен чий баркыт чапанын кийип алыптыр. Бир колунда түйүнчөгү бар. Экинчи кол менен Даниярдын асма башына карманып келе жаттыр. Булар биздин айыл таштап, башка бир жакка кетип бара жаткандарын түшүнгөндө ичим тызылдап кыйкалана түштү. Тигилер коктонон өтүп, чер алып жөнүштү. Мен шалдайган бойдон алардын артынан карап, эмне кыларымды билбей, үндөйүн десем тилим таңдайыма жармашып калгандай. Тилердин карандары уламалысы отуруп, бир аздан кийин чин арасынан көрүнбөй да калды. Мен ошондо гана эсиме келдим. Жамиле! Деп күчүмдүн баарынча кыйкырдым. Анан турган ордуман атырылып, тилердин артынан жүгүрдүм. Сууну суу дебей, өтүкчөн, кийимчен бойдон түз эле сууга киргенде, суунун муздак тызылаткан чачырандылары бетиме, бүт боюма жабыла берди. Ага да карабай чуркадым. Бир убакта бутум бир нерсе чалынып кетти эле. Күү менен барып бет алдым менен жерге жабылдым. Жамиля. Деп жаш балача шолоктоп, мен өзүмдүн эң жакын кымбат адамдарым менен коштошуп жаттым. Көрсө ошол кезде жекеле Жамиле менен коштошпой, өзүмдүн балалык чагым менен да коштошуп жаттым.